Ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, урматтуу достор, подписчиктер, кандайсыздар? Амансыздарбы? Орус сыркыдан алыс элесиздерби? Сиздерге мен электромобиль автоунаасын обзор кылып көрсөтүүнү туура көрдүк. Обзор. Калоочулар сатып алам дегендер болсо, анда кайрылсаңыздар болот. Кыргызстанга бул электромобиль растамашка болбойт. Жол киреси менен ушул жактагы баасын гана төлөсөңүздөр болот. Кыргызстанга барып түшүшү $14.000 болот. Жылы 2015. Азыр бул машинаны жакындан жакшылап сиздерге көргөзөйүн. Көрдүңүздөр, түсү ак, күзгүсүнүн үстү мындай көгүш цветте, крышасы ушундай көгүш цветте. Көк десем жакшы болбогат, көгүч ушундай голубой цветте экен. Көрдүңүздөр, бесключевой доступ. Бул кадимкиле машина, кадимкиле эч кандай айырмасы жок башка Kia Soul'дордон болгону. Бул бензин менен жүрбөйт, бир гана электричество менен жүрөт. Мына достор, полный электропакет, электрозеркало бардыгы. Жылы болсо 2015, мына көрүп атасыздар. Сиденьясы жыртык жерлери жок, сиденьясы жакшы экен. Бул жагын карасаңыздар, мына бензобакты ачкан, ошол өзүнүн заряд кыла турган жанагы розетка сая турган жери. Көрүп атасыздар, бул ошону өчүргөндө баса турганы. Подогрев рулю бар экен. Бул жагын карасаңыздар, подушка безопасности, мультируль, жана башка мультимедиалар, подогрев сиденья, вентиляция сиденья. Бул жагында подогрев сиденья экен. USB-ге выход, старт-стоп, монитор, көрдүңүздөр, аябай чоң монитор. Бул жагын көрсөңүздөр, подушка безопасности, бежевый салон, аябай мындай аялы кишилерге ыңгайлуу болгон автоунаа экен. Эми достор, мен сиздерге бул машинанын арка тарабын да көрсөтө кетейин. Аркасы подогрев сиденья, аркасы дагы ушундай болгон 3 кишиге ылайыкташтырылган автоунаа. Бул эч кандай берки автоунаалардан, Kia Soul'дардан айырмасы жок болгону. Бул эч кандай бензин куюлбайт, электромобиль электричество менен гана жүрөт. Аркасынан көрүнүшү аябай жакшы көрүнөт. Аркасында парктроник датчиги жана аркасын көргөзчү камерасы дагы бар экен. Мына достор, сиздерге ушунча келип калдык. Мен арка тарабында көрсөтө кетейин. Өз негизинен ол жерде полкасы болот. Көпчүлүк учурда корейстер полкасын үйүнө алып коюшат экен дагы, кийин ушул боюнча сатканда полкасы жок эле сатып беришет экен. Себеби жанагы унутуп калабы, алып келишпейт экен. Кошо аркасындагы полкасы мешайт эте бергендиктен үйүнө алып коет окшойт да. Ушундай тургандар. Багажы болсо мындай кенен. Көрдүңүздөр, биздин буга чейинки видеолорубузда ушундай Kia Soul бензинин алып Кыргызстанга жөнөткөнбүз. Бунун литр менен өлчөгөндө 490 литр батчу багаждын емкость объему. Бул жагында ушундай отсектери бар экен. Жанагы инструменттерди салган жана башка. Булардын баллон күлүштөрү болбойт тургандар. Мен сиздерге буну көрсөтө кетейин. Бунун баллон күлүч, мына баллон күлүч, домкрат нерсе деген болбойт. Буларда болгону мындай насос болот. Баллон жарылып калса, баллон күлүч дагы эмес, запаска дагы жок. Мен алдыңкы видеолордо көргөзгөнмүн. Азыр Евростандартта ушундай запаскасы жок, ордунда мындай насосу бар. Ал жагында жыткысы, ушуну коюп үйлөсө, бунун ичинен жыткыс чыгып, жанагы жарылып калган, тешилип калган тешикке барып жамалып кала турган ушундай өзүнүн находу жамалып калчу вулканизация кылып кое тургандай системалары бар экен. Ушундай достор, бул жакта запаскасы жок болгону, ушундай насосу бар. Бул арка тарабынан көрүнүшү. Эми мен сиздерге бул капталындагы бир сыйра көргөзөйүн дагы, андан кийин мотор жагын ачып көргөзөйүн. Эч кандай бул башка машиналардын айырмасы жок. Kia Soul, чисто корейский электромобиль. Азыр мен сиздерге мотор жагын ачып, ал жагында кененирээк түшүндүрүшкө аракет кылайын. Мен кокустан адашып кеткен болсом, комментарийга жазып коюңуздар. Билгендер болсо, кандай дейт эле, жаңылбас жагы жок дегендей. Биз көпчүлүк учурда билбеген нерселерибиз андан көп, билгенден билбегенибиз көп дегендей. Мына достор, алды жагына өттүк. Алды жагында дагы парктроник датчиктери бар экен. Өзүңүздөр мына көрдүңүздөр, алдында да парктроник датчиги, туманниктери мына линзовый экен. Линзовый фараларында көрдүңүздөр, азынча линзовый
поворотниктери мындай диоду болгон, жана ходовой огни жана күндүзгү түнү жагып жүрчү мындай туманниктери жана жакчу баягы күндүз жагып жүрчү габаритный огнилери, кыргызчасы кандай айтылат эле, фаралары ушундай диодовый экен. Мынал жагын сиздерге мен кененирээк тааныштырайын. Эмне көрдүңүздөр? Бул кадимки эле мотор. Менден электромобилдин моторун жууса, же болбосо сууда айдаса кандай болот экен деген комментарийлер жаздыңыздар эле. Эч кандай эчтеке болбойт. Жуусаңыздар деле эчтеке болбойт, сууга айдасаңыздар деле эчтеке болбойт. Мына жерде мындай болгон зашелкасы турат, жанагы деле ачкычы турат. Ачып койсо мындай болуп ачылат экен. Бул жагында ошол өзүнүн сая турган, жанагы ток сая турган 3 фаза менен заряд боло турган өзүнүн мындай штекерлери, жанагы розеткалары бар экен. Көрдүңүздөр достор, буну менен жана көчөдө Кореяда кенен мындай жолдон заправка, электричество заправка кылган. Буну бул жагы менен болсо үйдөн домашний заправка кылсаңыз болот. Кадимки телефонду зарядка койгондой эле кечиндеси келип зарядка коюп коесуз. Эми достор, мен сиздерге бул машинанын мынал жагына көңүлүңүздөрдү бурсам, бул жагына эми түшүнбөйт болушуңуздар керек. Мен сиздерге мындай түшүндүрүп айта кетейин. Шаар ичинде жүрсөңүздөр, бир зарядкасы менен 167 километрге чейин жүрсөңүз болот. Трассада жүрсөңүз 130 километрге чейин бир зарядкасы менен 130-150 километрге чейин жетет. Жана достор, мен сиздерге айта кетчү нерсе 110 аттын күчү бар экен. 110 аттын күчү 27 ампер час берип турат экен саатына. Эми достор, мен сиздерге бул машинанын капотун жабайын дагы, бир аз да болсо бул машинанын жүргүзүп, мындай бир аз да болсо сиздерге айдап, мындай көргөзөйүн. Себеби дегенде бул машинаны жүргөндө мына машиналар жүрүп турса, үнү угулуп турат. Бул жүргөнү да билинбейт, үнү дагы угулбайт экен. Мунун кандай жүрүшүн дагы бир аз көрөйлү. Мына достор, бисмиллахиррахманиррахим деп отурайлы дагы. Мына көрүп атасыздар, сидениясын аябай узак кылып коюптур. Кнопканы басып, ал жагында кнопкасы турат. Кнопкасын басып турса өзү машина жүргөндөй эле болуп. Мына көрдүңүздөр, табло жанып калат, болду. Бул жүрдү. Эч кандай звук деле угулган жок. Болгону, мына көрдүңүздөр, ал жерде 83 километрге чейин запас зарядыбыз бар. 83 километр жүрсөк болот зарядыбыз. Жана буяк жакта өзүнүн эко деп турат, бул эконом режим Kia Soul. Азыр ручникте турган кези. Мына көрдүңүздөр, бул 31 000 пробег жүргөн, 31 319 пробег жүргөн. Азыр эшикте 27 градус жылуу болуп турат, аны да көрсөтүп турат. Өзү негизи айта кетчү нерсе, мына көрдүңүздөр, кадимкидей эле автомат коробка. Мына буну койсоңуз арканы көргөзөт, мына арка жакты көргөзүп атат. Бул жагын бассаңыздар өзүңүздөр билесиздер, эч кандай бир айырмасы жок. Муну бассак, мына кадимкидей эле, мына үн деле эч кандай үнү деле угулган жок. Кетип баратабыз 3 4 5 6 эч кандай бир звук деле угулган жери жок. Болгону машина холостойдо жана кетип бараткандай эле. Холостойдо кетип атса деле мотор жүргөнү өзү угулуп турат негизи. Бул жерде болсо мына жада калса, мына газ тепсеңиз катуу эле кетет. Кетишти көрдүңүздөр. Мына эч кандай бир акырын кетет. Баягы ордунан старт алганы дагы жакшы экен. Ордунан старт алганы дагы жакшы. Бул ремен так деп мага тыйкылдап аткан белгиси. Эми достор, мен сиздерге айта кетчү нерсе, бул мына достор, мен ременди тагып алдым, чыкылдата бербестен. Биз сиздер менен мындай сүйлөшүүбүзгө тоскоол болбостугу үчүн. Мына достор, мен азыр айдап баратам, эч кандай бир звук угулган жери жок, жакшы. Бунун айта кетчү нерсе, мен жантам эле айтам деп эле сөз башка нерсе бурулуп кетип атат. Бул 10 жылда
же болбосо 150 миң жүргөндө батарейкасы алмаштырат. 10 жыл гарантия. Азыр 31 миң жүрүптүр. Дагы 120 миң пробег жүргөндөн кийин гана батарейкасын алмаштырсаңыздар болот. Ага чейин айдап жүрө берсеңиздер болот. Бул Кыргызстанга эч кандай растамошканын кереги жок. Болгону ошол барып туруп налогун төлөп, номерин оформить этип, номер алып аласыздар дагы айдап жүрө бересиздер. Электромобиль шаардын ичинде 160-170 километрге жетет. Трассада болсо 130-150 километрге жетет. Бул эч кандай бир баягы Ош менен Бишкекке чыкпасаңыздар, шаардын ичинде кенен кесир гана сиздерге жетет го дейм. Ишке барып келгени азыр бензин болсо кымбат. Кадимкидей телефонду сайгандай кылып эле үйгө зарядка сайып коесуз. 220 вольтка бир заряд 5-6 саатта 5-6 саат заряд болот. Бир зарядыңыз 150-160 километрге жетет. Эми орто эсеби бир зарядты 5 саат, 6 саат заряд кыласыз. Если 3 фазага сайчу болсоңуз эртерээк заряд болот. 220га сайчу болсоңуз анда кечирээк заряд болот. Эми автозарядникти деле машинага телефонуңузду сайып койсоңуз кечирээк заряд болот да, анан кийин үйгө сайып койсоңуз бат заряд болгондой эле. Бул дагы ушундай достор. Мына көрүп атасыздар, мен азыр ордуна кайра парковка кылып коюп жатам. Парктрониктери бардыгы иштейт. Эч кандай машинада проблема жок. Аябай азыркы заманбап. Бизде Бишкекте аба булганып атканына аябай жакшы, аябай сонун. Алып айдасаңыздар келинчектериңиздерге же болбосо эже карындаш апаларыбызга алып берсек, айдаса аябай жакшы машина экен. Мына достор, эч кандай бир айырмачылыгы жок. Болгону мына табло жанып турат. Биз азыр келип токтодук. Кнопканы бир бассак кайра эле өчүп калат экен. Кадимкидей эле машина. Мындай колонкалары дагы бир аз көтөрүлүп, Porsche Cayenne'дердикине окшотуп, жанагы панелдери да жумшак экен, кожадан тигилген. Мына карасаңыздар, могул жагында болсо навигатор коюп койсоңуздар дагы сонун болот экен. Бул монитору, навигатору, жана бул жерде ошол мына жерге флешка салып видео көрсөңүздөр дагы болот. Ушундай достор, мен сиздерге колдон келишинче бир аз болсо дагы түшүндүрдүм деп ойлойм. Эми биз профессиональный обзорщик эмеспиз. Колдон келишинче кыргызча сиздерге түшүндүрүүгө аракет кылдык. Кемчиликтер болсо, катачылыктар болсо, алдын ала сиздерден кечирим сурап өтөлү. Биздин номерлер описанияда болот. Өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди калтырсаңыздар болот достор. Кимде ким биздин видеону аягына чейин көргөн болсо, баарыңыздарга ыраазычылык билдирем. Заказ берем деп жаткандар болсо, бизге комментарийга жазып отурбастан прямой эле заказ кылам деп WhatsApp номерге чалсаңыздар болот. Баарыңыздарды аманчылыкта көрүшкөнгө чейин тынч болуңуздар демекчимин. Ассаламу алейкум.